Менин артымда турган Мээрим ресторанын көпчүлүгүңүздөр билесиздер, шаардагы белдүү тойхоналардын бири. Ресторан жана анын тегерегинде жайгашкан бул жердеги имараттар, супермаркеттер, дүкөндөр, ошондой эле мебель саткан дүкөн дагы жайгашкан. Алардын баары бүгүнкү күндө муниципалдык аймакта турат. Алардын негизги орду мына көрүп турган көп кабаттуу үй жана анын жанындагы Сезим соода борбору менен тең болуш керек болчу. Бирок булар ижарага алып ресторанды жана анын тегерегиндеги соода түйүндөрдүн курулушун бул жерге капиталдык кылып куруп алган. Негизи капиталдык курулушка дагы өзү уруксат жок. Негизги маселе бул жерди ижарага иштетип келе жаткан бир туугандар, булар Равшан Рыспаев жана Рустам Мамановтар мамлекеттик кызматтарда көп жылдар бою иштеп, жогорку кеңештин дагы депутаттары болгон. Равшан Рыспаев өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары да болуп эмгектенген. Бирок булар ошол ижара акысын көп жылдардан бери төлөбөй келет. Жалпы суммасы 14 миллион сомго барабар. Сотко барат, прокуратурага барат, укук коргоо органдарына барат, эскертүү берилет, дагы деле төгөбүз, ал бул деген маселелер менен төкпөй келген. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев талап койду, ага ылайык 1 ноябрга чейин Мээрим рестораны жана анын тегерегиндеги курулуштардын ижарасында олтургандардын баары 14 миллион сомду шаар казынасына төгүп бериши керек. Эгер аталган мөөнөт ичинде бул курулуштардын ээлери шаар казынасына бюджет толтуруп бербесе, анда шаардык мэрия аргасыздыктан шаардын өзүнүн муниципалдык болгон жеке менчик жерин курулуштардан бошотуп алып салууга мажбур болушат.